Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ЛТРдин Билим каналынын телетест көрсөтүүсү. Бул жолкусунда биз дегеле өз өлкөбүз Кыргызстаныбыз боюнча канчалык маалымат билебиз, мына ушул туурасында шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Келиңиздер, анда биздин сурамжылоо кандай нукта, кандай кызыктар менен уланат десеңиздер, бирге болуңуздар. Сепосун ким жазган? Сакбак Кырылиев. Биздеги 4 вариантты окуп көрүңүз дагы. Андан кийин туура жооп бериңиз. Г варианты элдик ооз-эки чыгарма. Элдик ооз-эки чыгарма. Неге Саякбай Каралаев дедик эле? Б варианты 40. Үчүн 40 болгон. Себеби бая 40 күндүн нуру бул Манастын 40 чоросу деп айтылып келген. Кыргызстандын аймагында жайгашкан байыркы петроглифтер менен белгилүү болгон жер кайсы? Саймалуу таш. Эмне үчүн Саймалуу таш деп атап калганбыз? Себеби бул да таштарга илгертен эле калган сүрөттөрдү жасап келишет. Албетте биздин көрсөтүүнү ар дайым көрүп барган болсоңуз, анда биз ар бир көрсөтүүдө жыйынтык чыгарып, андан кийин суроолорду берип келебиз. Биздин өткөн көрсөтүүбүздө дагы көпчүлүк СМС билдирүүлөр келип түшкөн. Алардын ичинен эң биринчиден болуп туура жоопту бизге бул замандашыбыз жиберген. Сиз дагы көрсөтүүнүн аягында берилүүчү суроого биринчиден болуп жооп берип, Семетей кинотеатрынан белек утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андыктан биздин көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барыңыз дагы, суроого мыктылап жооп бериңиз. Негизи спортко кызыгасызбы? Ооба. Кыргыз элинин улуттук оюндарынан кайсын ойнойсуз? Азыркы учурда ойнобойм азыр. Бирок билесиз, э? Ооба. Кандай улуттук оюндарыбыз бар? Көк бөрү. Дагы. Азырда мындай айта Бираз эстей албай турасыз. Келиңиз, анда мен сизге суроо берейин. Эгер туура жооп берген болсоңуз, белекке ээ болосуз. Суроо. Кыргызстанда улуттук спорттун кайсы түрү кеңири таралган? Сиздин оюңузча, Кыргызстанда улуттук спорттун кайсы? Крекрим, күрөш. Ал кыргыз элинин улуттук оюндарына киреби? Жок, кирбейт. Көк бөрү болсо керек. Болсо керек дейсиз. Демек мен так жоопту ала албадым сизден. Сизге 4 вариант окуйм. Бир жообун туура деп таап бересиз. Суроосу. Кыргызстанда улуттук спорттун кайсы түрү кеңири таралган? А варианты күрөш, Б варианты тогуз коргоол, В варианты көк бөрү, Г варианты ордо. Көк бөрү деп ойлойм. Көк бөрү. Ойлойсузбу же дал эле өзү ошолбу? Дал эле өзү болсо керек. Ошол. Негизи эр жигит катары көк бөрү ойногонсузбу? Эми айылда ойногом. Оюндун шарттары боюнча айтып бербейсизби? Оюндун шарттарын билбейт экенмин турасыз. Азаматсыз канча адам катышат бир командада? 5. 5 деп ойлойсуз. Урматтуу телекөрүүчү, дал ушул замандашыма берилген кыска суроолорго эгер сиздерде маалыматтар болсо, анда комментарийге белгилеп өтүңүздөр. Ал эми сиз бизге көк бөрү деген жоопту калтырып өткөнсүз. Жообуңузга туура же ката экендигине ынанып жатасызбы? Катабы же туура, өзүңүз айтыңызчы. Билбейм, туура болсо керек. Болсо керек. Негизи туура болсо керек эмес. Так эле туура айттыңыз. Анткени Кыргызстанда улуттук спорттун түрү катары бул көк бөрү кеңири таралган. Айтор, көк бөрүнү ар бир кыргыз мырзасы ойной алат деп ишенебиз. Сиз суроонун жообун туура тапкандыгыңыз үчүн сизге бул белек катары беребиз. Бул Семетей кинотеатрынан. Кыргызстандын улуттук валютасы Сом. сомбу? Ооба. Туура эле ишенимдүү айтып жатасызбы? Ооба. Негизи сом качан кабыл алынган анда? Билбейм. Биз сизге көрсөтүүбүз телетест деп аталат. 4 вариант айталы. Ушул варианттардын ичинен бирөөсүн туура деп тандап бериңиз. Мүмкүн сом деген варианттан башка жакка дагы токтолуп калаттырсыз. Сурообуз. Кыргызстандын улуттук валютасы эмне деп аталат? А варианты рубль, Б варианты сом, В варианты тенге, Г варианты доллар. Сом. Сом эле деп атат. Ооба. Негизи сом качан кабыл алынган? Дагы бир ирет айтып өтөйүн. Билбейм. Сомдорду катары менен банкноталарды айтып бере аласызбы?
Мисалы бир сом, сом токтолбосун 5 сом, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 100 сом, 200 сом, 500 сом, 1000 сом, 2000, 5000. Демек эң чоң банкнотабыз бул 5000 экен. Эми сизге кыскача суроо берейин. Сом боюнча сомду баарыбыз жакшы көрөбүз. Сом боюнча мыкты билебиз, 200 сомдуктун алдыңкы бетинде кимдин сүрөтү бар? Алык Осмоновдун Ал эми артында кандай ырсаптары бар эле? эме ысык көл өзүчөнүз. Келиңиз, ошол ырсаптарды айтып өтөлүчү. Ысык көл, Ысык көл, кээде тынч, кээде толкун. Толкуса толкундан мен ортокмун. Калган турмушта канча жолу жолдошдагы бир сендей сырдуу адамды жолдош күткөн жокмун. 200 сомдукту жакшы көрөсүзбү? Ооба. Анда дароо ушуларды 200 сомдуктан эле жаттап алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок биз негизги суроого кайрылалы. Сиз болсо Кыргызстандын улуттук валютасы сом деп башында эле туура айткандысыз. Муну билбесек болбойт, анткени сом биздин күнүмдүк тиричилигибизде колдонулуучу каражат катары эсептелет. Туура жоопту бергениңиз үчүн сизге Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасы, эң сонун кино тасмалар бир гана Семетей кинотеатрында. Рахмат чоң. Саламат. Кыргызстандын аймагынын канча пайызы тоолордон турат? Билбейт экенбиз. Ойлонуп көрүңүзчү, канча пайызы Кыргызстандын территориясынын тоолордон турушу мүмкүн деп ойлойсуз? Канча эле? 95. Билбейт экенмин канча экенин. Сиздин оюңузча канча деп ойлойсуз? Штандаларда. Бизди тоолор курчап турат, Ошо территориябыз боюнча тоолор биздин аймактын канча пайызын ээлейт деп ойлойсуз? Процентин. Менимче 100гө жетпейт го дейм. Ошо болжолдуу 85. 85 деп ойлойсуз. Азаматсыз, атыңыз ким? Аты Нуртилек. Нуртилек, эң сонун ысымыңыз бар экен. Азыр мен сизге ушул суроонун 4 вариантын окуйм. Андан кийин сиз мага туура жоопту бериңиз. Туура жоопту берсеңиз белекке ээ болосуз. Макулсузбу? Суроо: Кыргызстандын аймагынын канча пайызын тоолордон турат? Кыргызстандын аймагынын канча пайызы тоолордон турат? А варианты 50%, Б варианты 70%, В варианты 90%, Г варианты 30%. Баштан көтөрүп коесузбу? 50, 70, 90, 30. 90. 90. Бул жоопту мен сизден туура деп кабыл алсам болобу? Акыркы жооп деп кабыл алсам болобу? Эмне үчүн 90 дегенге токтолдуңуз? Бир аз түшүндүрмө берип өтсөңүз. Эми мен оюмча эсептеп келгенден 90 болуп калды го дейм. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Барбы Кыргызстанда эң бийик чоку? Тоолордун эң бийик жери? Бар. Аты? Жеңиш чокусу. Азаматсыз, мыктысыз. Дал ошол сыяктуу тоолор биздин Кыргызстанды каптап турат экен. Сиз негизи биздин берген суроого күтүп жатасызбы жоопту? Туура таптыңыз, туура жооп бердиңиз. Албетте Кыргызстандын 90% тоолордон турат экен. Суроонун жообун туура бергендигиңиз үчүн сизге биз белек беребиз. Албетте бул белек сизге жагат деген ойдо турабыз. Семетей кинотеатрынан чакыруу баракча бул сиздики. Эң сонун кино тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Мана сепосун ким жазган? Саякбай Каралиев. Саякбай Каралаев жазган деп ойлойсузбу? Да, ошентип ойлойм мен. Бул сиздин вариант, Менин вариантым. Келиңиз, биздеги 4 вариантты окуп көрүңүз дагы. Андан кийин туура жообун бериңиз, А варианты бул Чыңгыз Айтматов жазган дейт. Б варианты Токтогул Сатылганов. В варианты Саякбай Каралаев. Г варианты Элдик Оозеки чыгарма. Элдик Оозеки чыгарма. Кайсы вариантка токтолосуз? Саякбай Каралаев деген элек башында. Азыр Элдик Оозеки чыгарма деп жатасыз. Ошондо кайсы вариантка токтолосуз? Мен ошол дагы эле кайра Саякбай Каралиев. Каралаевка. Эмне үчүн Элдик Оозеки чыгарма деп тандадыңыз эле анда? Билбейм.
келиңиз дагы бир мүмкүнчүлүк берели сизге. Саякбай Каралаевпи же элдик оозеки чыгармабы? Элдик оозеки чыгарма. Эмне үчүн деген да суроо жаралып атат да. Эмне үчүн ал элдин оозуна айтылып келген чыгарма. Азаматсыз. Демек, сиз башында бекеринен адашып, эки жооптун ортосунда эки анчы болуп турган жериңиз жок. Анткени элдик оозеки чыгарма сиз айткандай элдин оозунан өтүп, анан аны Саякбай Каралаев өзүнүн мотивинде айтып элге жайылткан. Негизи туура жоо бул элдик оозеки чыгарма болчу. Негизи Манастан билебизби өзүңдү? Ооба. Кайсы жерин айтып бере аласыз? Эки сап. Ошо Манас болуп тур, Манасатка конуп тур. Күндөн күн өтүп, Күн өтүп, күн мезгили келиптир. айдан Айдан ай өтүп, күн мезгили келиптир. ай мезгили келиптир. Азаматсыз. Демек, Манасты билбеген кыргыз жок, Манастан үзүндү айта албаган кыргыз жок. Мыктысыз, деги эле жөндөп айтып бердиңиз. Манастан эки сап ырды айтып бере алдыңыз. Сиздин аракетиңизди, билимиңизди баалап, биз сизге Семетей кинотеатрынан чакыруу баракча беребиз. Кармаңыз, бул сиздики. Рахмат, сиздерге деле иштериңиздерге ийгилик. Негизи кыргыз элинин мекенчил кыздардын бирисизби? ооба деп жооп берсем болот. Биздин кыргыз элибиздин желеги кандай түстө? Кызыл. Ооба. Азаматсыз. Демек элестете алыңыз, Ооба. Эми ушул желек боюнча сизге суроо. Кыргызстандын желегиндеги күн нурларынын саны канча? 40. 40пы? Ооба. Эле айтып жатасыз. Ооба. Биз бул көрсөтүү телетест деп аталат. Мен сизге 4 вариант окуйм. Тесттин шарты боюнча 40 деген вариант барбы жокпу, же дагы башка вариантты тандайбызбы, карайбыз. А варианты бул 30 дейт. Б варианты 40. В варианты 50, Г варианты 60. Б варианты 40. Эмне үчүн 40 болгон? Себеби бая 40 күндүн нуру бул Манастын 40 чоросу деп айтылып келген. 40 чоросу дагы? Дагы ошол эче. Дагы дегеним желегибизде дагы кандай өзгөчө маани берүүчү нерселер камтылган? Бая боз үйдүн түндүгүн динасы бар. Ошонусу камтылып келген. Түндүк бар деп. Ооба, түндүк бар. Кызыл түстө болушунун негизги себеби? Кызыл түстө болушунун негизги себеби Кашык каным калганча не мекеним үчүн кызмат кылам деген, Азаматсыз, желегибиз качан кабыл алынган эле? Деги эле биз желек күнүн качан белгилейт элек? 1950 Эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдарга кайрылалы? 31 августта. Жок. Желек күнү. Желек күнүн Кыргызстанда качан белгилейбиз? Марттын 7-синде аялдар. 5-inde. 5-inde кандай байрам? Ак калпак күнү 5. Кыргызстаныбыздын желегинин күнү, туунун күнү. Билбейм. Азаматсыз ушунчалык аракет кылдыңыз, бирок ошол нерсени билбегениңиз бир аз өкүндүрдү бизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дароо комментарийге белгилеп өтүңүздөр. Албетте биз Кыргызстандын туусунун күнүн 3-мартта белгилейбиз. Туу боюнча негизги маалыматтарыңыз жакшы. Берген суроого дагы дароо эле башында биздин Кыргызстандын желегинде күн нурларынын саны 40 деп туура жооп бергенсиз. Туура жооп бергениңиз үчүн биз сизге кургой кетирбей белек беребиз. Семетей кинотеатрынан эң сонун кинотеатрлар бар. Бирин тандап көрүп келсеңиз болот. Рахмат эже. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айжамал. Студентсизби, окуусузбу? Студент. Кайсы адистик боюнча? Мектепке чейинки билим берүү адистиги. Азаматсыз. Негизи бул мен берейин деген суроо. Мектеп парталарында да окутулат, анан жалпы кругозордук суроого да кирет. Петроглифтер боюнча түшүнүк барбы? Петроглифтер. Бул байыркы жазуу дегенди билдирет. Таш бетиндеги жазуулар дегенди түшүндүрөт. Сизге болсо мен суроо берем. Кыргызстандын аймагында жайгашкан байыркы петроглифтер менен белгилүү болгон жер кайсы? Билбейт. 4 вариант айтайын. А варианты бул Сулайман тоо дейт. Б варианты Саймалуу таш. В варианты Бурана мунарасы, Г варианты Ташрабат.
ВВС. В варианты го дейм. Бурана мунарасы деп тандайсызбы? А. Бизде Б вариант В же Б? Б. Б. А. Ошондо кайсы болот? Саймал таш. Саймал. Эмне үчүн бул нерсеге токтолуп турасыз сиз азыр? Себеби могул жерде сурооңуздар неме атасыздар го, кайсы саймал таш жөнүндө андай мындай илгерки немеден депчи. Байыркы жазуулар. Байыркы жазуулардан да ошондо саймал таштарга. Эмне үчүн саймалуу таш деп атап калганбыз? Себеби бул да таштарга илгертиден эле калган сүрөттөрдү татап келишет. Дагы илгерки немелер бар. Жазуулар. Бар. Негизи сиз жашооңузда ошол саймалуу ташка барып көргөнсүзбү? Жок, барып көргөн эмесмин. Эгер мүмкүнчүлүк болсо барасызбы? Мүмкүнчүлүк болсо барам. Эми суроо. Биз Кыргызстандын кайсы облусуна же кайсы аймагына барсак, ошол саймалуу таштарга барабыз? Бул Чүй Мунара жакта, Мунара тарапта болот жанагы. Чүйгө бармаксыз. Ооба. Ойлонуп көрүңүчү. Кайсы облуста? Ошто барбы саймалуу таш? Ошто саймал таш, Жалал Абадта барбы? Жалал Абадта, ал тарапта жок го дейм. Саймалуу таш кайсы жерде жайгашкан же? Билбейт. Билбейсиз. Эгер Эгер мүмкүнчүлүк жаралып калса анда каяка барасыз деген суроо. ошто мен мүмкүнчүлүк болуп калса мен Чүй Мунарасына баргым келет негизи. Азаматсыз, негизи бир аз жайгашкан жерин туура эмес айтып бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мыктылап эле билип турасыздар. Бирок биз негизги суроого кайтып келишибиз керек. Кыргызстандын аймагында жайгашкан байыркы петроглифтер менен белгилүү болгон жер бул Кыргызстанда албетте замандашым айтып өткөндөй бул саймалуу таш болчу. Туура жоопту бергендигиңиз үчүн сизге биз Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын беребиз. Эң сонун кино тасмалардан мыкты эмоция алып келиңиз. Чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Ийгилик. Биздин тесттик сурамжылоолорубузга жолдо жолуккан замандаштарыбыз кандай жооп берди, ортоктош болдуңуздар? Келиңиздер эми кийинки суроого сиздер жооп бериңиздер. Кыргызстандын аймагында жайгашкан байыркы шаарлардын бири Улуу Жибек жолунда маанилүү роль ойногон шаар кайсы? А варианты Өзгөн, Б варианты Сузак, В варианты Баласагын, Г варианты Ош. Эгер ушул 4 варианттын кайсынысы туура болсо, анда экранда чыгып турган WhatsApp номерлерге эң биринчи болуп жөнөтүңүз дагы Белеке Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын утуп алыңыз. Сиздер менен ЛТРдин Билим Илим каналынын телетест көрсөтүүсү болду. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.